Бардыңыздарга салам. Мен физикалык реабилитация менен алектенем жана клиникада иштеймин. Бүгүн биз тамандын булчуңдарын алсыздыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул көйгөй белек тийме муунунун, орусча айтканда галсток операциясынан кийин көп кездешет. Операциядан кийин көбүнчө адамдар буттун кыймылын калыбына келтирүү көңүл бурушат. Бутту өйдө көтөрүү, өңүңө тартуу, бутту ылдый түшүрүү, өзүңөн алыстатуу. Биринчи көнүгүү. Таманды кол менен түртүү. Максаты тамандын булчуңдарын иштетүү. Кантип жасайбыз? Бутту туз коюп, таманыңар менен колуңарды түртүңүз. Ар бир бут үчүн 3 жолу 5 түртүүдөн жасаңыз. Сезиңиз, булчуң иштеп жатканын байкаңыз. Экинчи көнүгүү. Таман менен денени көтөрүү. Максаты булчуңдарды бекемдөө. Кантип жасалат? Отургучка отуруп, салмакты бир бутка жүктөңүз. Тамандын булчуңдарын колдонуңуз жана денеңизди өйдө көтөрүңүз. 3 жолу 10 кайталануудан жасаңыз. Үчүнчү көнүгүү. Резинка менен иштөө. Максаты булчуңдарга каршылык берүү. Кантип жасалат? Резинканы бутуңуздун учуна тагынып түз отуруңуз. Таманыңызды ылдай түртүңүз. 3 жолу 10 түртмөдөн жасаңыз. Кеңеш 10 жолу кылгандан бир аз оор болуш керек. Төртүнчү көнүгүү. Жогорку отургучта көтөрүлүү. Максаты булчуңдардын туруктуулугун жакшыртуу. Кантип жасалат? Бийик столго отуруп, бутту нейтралдуу абалда кармаңыз. Денени өйдө ылдый акырын көтөрүңүз. 3 жолу 6 кайталуудан жасаңыз. Бешинчи көнүгүү. Бир бутта түшүү. Максаты алсыз бутту чыңдоо. Кантип жасалат? 2 бутта өтө көтөрүлүңүз, салмакты алсыз бутка өткөрүп, акырын төмөн түшүңүз. Маанилүү кеңештер. Оору болбош керек. Эгер дискомфорт сезилсе, машыгуу интенсивдүүлүгүн азайтыңыз. Бара-бара көбөйтүңүз. 1-2 көнүгүүдөн баштап акырын менен 3-4-5 өтүңүз. Эгер оору 1 күндөн кийин пайда болсо, 3 күн эс алыңыз. Жүктөмүн 50%ке азайтыңыз, кайра машыгууну улантыңыз. Сизге ийгилик, ден соолукта болуңуз.